Эми сиз эч убакта аларга сунуш кылганда, продукция жөнүндө айтып берейин дегенде, каталогду көрсөтөйүн дегенде эч убакта алардын ордуна эч убакта чечпеңиз. Сунуш кылыңыз, өздөрү чечим кабыл алсын. Сиз кудай эмес алардын ордуна чечкен. Алар өздөрү угуп, өздөрү маалымат угуп, ана чечкени туура болот экен алар. Алдын ала ким макул болот билбейт экенсиз. Сунуш кыла берсеңиз, алар өздөрү чечет экен. Алдын ала эч убакта тандабайт экенсиз. Мунун кийими мындай экен, бул акчасы жок экен. Бул өзүн карабайт экен, ошон үчүн мен сунуш кылбайм деп. Балким өзүн карабай жүргөн убактылуудур, балким. Балким азыр сиз эгер ал адамды таанысаңыз, азыр буга чейин карабай жүргөн, бирок сиз айткандан кийин ал карашым керек экен деп калгандыр. Балким сиз айттыңыз, азырынча карабайт, бирок кийин маалы келгенде анын жашоо абалы өзгөрүп, мындан кийин мен карайм деп чечимге келет. Бирок сиз айтканыңыз үчүн сизге кайрылат ал. Андыктан сиз тандабай сунуш кыла беришиңиз керек экен. Бул боюнча бир нерсе айтып кетким келет. Мен Фабрик компаниясында жаңы иштей баштаганыбызда, жубайым Дария көз баштаганда, мен мисалы үчүн тааныштарым арасында бир кыз бар эле, ошол кызды чакырбайлыбы деп атын айтсам, ал буга чейин пирамидага 200 долларын киргизип коюп, разочарование болуп калды го. Эми анага биз сетевой айтсак туура эмес болуп калат да, ал ишенбейт да буга деди. Анан мен айттым, мне какая разница, ишенбейби, аны айткандай көрөбүз эми. Биз статистиканы отработкабыз керек, биз бардыгына чекеден айтып чыгыбыз керек. Болбосо башка бирөө айтып жаздырып алат деп аны кызыктырып айтып көрсөк, айтат: эмне эртерээк эле айтпадыңарбы, эмнеге качан баштадыңар, өзү ушул убакта баштады десе. Мурун эле айтып апсыңар да, мен досторумда ушундай компанияда иштегендер бар, ошолор көп заказ алышты, ошол заказды мен алсам болот эле да деп айтты. Кийин арадан ал адам менен иштеп отуруп, ал адам дагы көптөгөн адамдарды чакырып келип отуруп, группа түзүп отуруп, акыр аягы билесизби эмне болду? Биз директорский 3000 баллды жапканда, ошонун 600 баллын ошол кыз берди. Эгерде ошону биз чакырбай койгондо 600 балл жетпей калат эле да, биз директордук жаппай калат. Дагы бир окуялардын бири, бул мына ошо жаңы иштеп баштаганда биз ушу тааныштарыбыздын бирөөнө Дарыяга кел ушулга эжеге сунуш кылайлы десек, ал колдонбосо керек, ал Фабрикти тоготпосо керек, андан кымбатырактарды колдонсо керек, Фабрик анын үчүн арзан болуш керек деп айтканда, анан нам какая разница, давай кел, отработка, статистиканы отработка кылып кел, чакырып көрөлү, анан өзү чечет деп сунуш кылганыбызда, кызыгып бир сыйра маалымат уктуп, анан кийин кызыгып иштеп көрдү. Иштеп жүрүп акырындык менен биз ошол директордук балл обороту жасаганыбызда 3000 баллда бизге ошол адам дагы 600 балл берди да. Кийин ал өзүнүн офисин ачып директор деңгээлге чыкты. Анан жана айтып кеткен кыз баса артынан дагы 2 директор өсүп чыкты. Мына ошол деңгээлге өсүп чыкты. Эгерде биз ошондо тандап отура берсек, анда өспөйт элек, анда өзүбүз дагы чоң оборотко жасай албайт элек, башка бирлерге дагы ошондой бизнестин курганы мүмкүнчүлүк, шанс бербейт элек да. Андыктан сиз ошол дайым айтып атканда, сиз эч убакта тандабашыңыз керек экен да, бул алат, бул ала албайт, бул кызыгат, бул кызыкпайт деп эч убакта чечим чыгарбашыңыз керек алдын ала. Андан көрүп барып сунуш кылып, анан кийин кызыктырып көргөндөн кийин ал өзү чечим чыгарыш керек экен да. Биздин иш айтып коюш, ал кызыгабы кызыкпайбы ал өзүнүн иши экен да. Бул ошону эгер биз окуяларды айтабыз десек, толтура окуялар чыга берет айта берсек, жарым саат бою да айтып бере алабыз. Бул ошогон окуялар, учурлар аябай көп болгон да. Биз ошо кызыкпаса керек деп ойлойбуз, бирок кызыгып калат. Кызыкса керек деп ойлойбуз, бирок кызыкпайт. Ошондуктан эч убакта биз алдын ала билбейт экенбиз да, ким кызыгат, ким кызыкпайт, ким иштейт, ким иштебей калат, ким иштеп атып сонун ийгиликтери жетет, ким жетпей калат, ким жарым жолдон бурулуп кетет башка тармакка. Аны биз алдын ала билбейт экенбиз. Алар өздөрү дагы алдын ала билбейт экен. Сиз деле азыр окуп жүрөсүз, бирок ойлойсуз мен келечекте ушу кесипте иштейм деп. Бирок 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин сиз кайсы тармакта иштейсиз, сиз өзүңүз дагы гарантия, кепилдик берип айта албайсыз да, мен ушул кесипте гана иштейм деп. Бул жерде да ошондой эле болот экен. Ошон үчүн алдын ала эч убакта чечим чыгарбашыбыз керек экен дагы, болгону сунуш кылып кете берет экенбиз. Отрабатывай статистику деген түшүнүк бар. Ошол ушундай болот экен да. Кызыгабы кызыкпайбы, аны ойлонбостон чекеден сунуш кылып кете берет экенбиз. Да, нет, следующий, да, нет, следующий деп. Көрдүңүз, андыктан эч убакта биз тандабашыбыз керек анын ордуна. Ал өзү чечим чыгарыш керек. Биздин иш айтып кызыктырып көрүш. Ал кызыгабы кызыкпайбы, ал өзүнүн иши. Сиздин ишиңиз отработка статистики. Көпчүлүк адамдар сабактарга катышат, китептерди окушат, бирок алар жолугушууларды өткөрбөгөндүктөн алар ийгиликке жетпей калышат экен. Эмнеге? Алар жок деген сөздөн коркушат. Алар бул баары кызыкпайт да деген сөз менен өзүн токтотуп коюшат экен. Андыктан сиз дайым эсиңизде болушун. Сиз дайым энтузиазм менен, кызыгуу менен, ушу бизнеске жануу менен кызыгып айтып берсеңиз, кимдир бирөө кызыгат, кимдир бирөө кызыкпайт. Ага карабаңыз. Сиздин дайым ишиңизде ушул сөз болсун, ишиңизде калсын. Да, нет, 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 следующий. Нет, нет, следующий. Да или нет. Следующий деген болуш керек экен да. Ооба жок, кийинкиси. Ооба жок, кийинкиси деген фраза дайым ичиңизде жүрсүн. Жок дедиби, капа болбоңуз. Макул? Болуп деп, дагы көрүшкөнчө, эгер кызыгып калсаң, эмне виду, сиз менен иштешебиз, сени командага кабыл алган дайым кубанычтуу болобуз. Деп кийинкиси менен сүйлөшүп кете берет экенсиз. Жакшы маанай менен, жакшы настрой менен. Жок биздин жумуш экен, ал эми ооба биз күткөн утуш экен. Жок биздин жумуш, ооба биз күткөн утуш. Андыктан бул дайым эсиңизде болсун. Андыктан сиз жолугушуулардын санын көп өткөрүшүңүз керек. Статистиканы дайым отработка кылыңыз. Анан сатуу ишинде дагы сиз
бир каталог эмес, мүмкүн болсо 2 каталог, 3 каталог, 5 каталог менен иштеңиз, 10 каталог менен иштеңиз. Эмнеге дегенде сиз бир каталог көтөрсөңүз, сиз бирөөгө бердиңиз, башка бирөөгө бере албай каласыз. Бүгүн ошол эле убакта. Дагы экинчисине бердиңиз, төртүнчү адамга бере албай каласыз. Сиз башында ишти баштап атканда өзгөчө акчаңызды аябаңыз. Бир каталог 55 сом турат экен, 60 сом, 65 сом турат экен деп аяңыз. Ал сиздин витринаңыз. Дүкөн эгерде витринасын аяса, ага киргендердин саны аз болот. Сиз дагы башында өзгөчө кардарларды көбөйтүүнүн үстүнө иштеп атканыңызда сиз бир каталог эмес, 3 каталог менен иштеңиз. Анан барып 5 каталог менен иштеңиз. Эмнеге дегенде сизде канчалык каталог көп болсо, ошончолук тез заказ аласыз. Ошончолук көп адамга бересиз. Албетте сиз берген баары эле заказ бербейт. Бирок сиз таныштырып, кийинкисине тез бересиз. Болбосо башка бирөө таныштырып, башка бирөө заказ ала баштайт сиздин ордуңузга. Тапшырма демек сизге 10 кишиден жок деген сөздү угуу. Сиз практикада эми каталогду көтөрүп, продукцияны изилдеп алып, биздин сабактар боюнча кичине тапшырмаларды аткарып алып туруп, дароо жөнөңүздө 10 кишиден жок деген сөздү угуңуз. Эгерде укпай жүрө берсеңиз, жүрө бересиз укпай. Коркуп, колуман келбейт окшойт, жасай албайт окшойм деп жүрө береткенсиз. Анан жокту укканда дайым кубаныңыз. Анткени сиз эсиңиздеби? Мага биринчи кардарларым жок дегенге мен ыраазымын, рахмат деп айтам дейт. Эмнеге дегенде мен өзүмдөн сүйүктүү, жакшы көргөн клиенттеримди таптым дейт. Мен көп алган продукт, анан мен сатышка үйрөндүм, мен продукцияны жакшылап изилдем дейт. Сиз дагы жок деген сайын көбүрөөк изилдеп, көбүрөөк түшүнгөн, көбүрөөк сатыш ишин өздөштүргөнгө аракет кылыңыз. Жоктук кандандыктан сиз кубаныңыз. Yes! Мен азыр кийинки адамдан жок дейм, жоктугам, үчүнчү адамдан жоктугам, анан арасынан кимдирби ооба дейт. Мен тезирээк ошого жеткенди аракет кылтам деп, ошол настроение менен иштеңиз. Жоктук канда ыйлаңыз. Эгерде сиз чындап кона албасаңыз, анда ыйлаңыз. Бул боюнча өтө атактуу бир израилдик бир бизнесмен бар экен, ошол тармактык маркетингде СНГ мамлекеттеринде эң чоң группалардын бирин түзгөн экен дагы, эң чоң акчага чыккан экен бир компанияларда. Ошол үйрөтчү экен, Израилден келип, орусчаны чалай сүйлөйт, жакшы билбейт экен, айткан экен. Эгерде сиз жоктон корксоңуз, анда жоктук канда дайым өзүңүздү аяп ыйлаңыз дейт экен. Каяктан гана мен фабиликке жазылдым. Эмнеге мен фабиликке жазылдым? Жазылбай эле болбопмун. Мени алдашыптыр. Мага мало того, что айлык төлөбөйт бул ишиме. Ишөө адамдардан мен жок, кереги жок деген оскорблениялерди, ар кандай унижениялерди угам. Мага бунун кереги жок. Мен кылбайм муну, мен эмнеге кылам деп сөз бердим. Эмнеге мен жасайм деп сөз бердим деп ыйлаңыз. Бирөөсүндө чындап ушундай болот. Экинчисинде ушундай сезим болушу мүмкүн. Үчүнчү жолу күлкүңүз келе баштайт. Кийин жоктук канда сиз жөн эле ошол окуяларды эстеп, ошол машыкканыңызды, ошол жөн эле ойноп, артисттик ролго кирип кылганыңызды эстеп күлкүңүз келет. Андыктан чындап мүмкүн болсо адамдардан чалып, телефон чалып, сунуш кылып көрүп, барууга жолугушууга аракет кылып көрүп, алар жок дегенди укканда, ушуну жасаңыз. Ушуну жасаганда сиз коркпой каласыз, чындап шаңдуу карап каласыз. Өзүңүздү аяңыз. Уктуңузбу дагы бир жолу? Мен эмнеге фабиликке жазылдым өзү? Эмнеге мен бул ишти баштадым деп чындап ролду ойноп айтып көрүңүз. Ошондо сиз өзүңүзгө келе түшөсүз, жана буга сиз оюн катары, шаңдуу иш катары көрүп карап калат экенсиз. Андыктан бул тапшырманы жасаңыз. Жөн гана ойноп жасап көрүңүз. Ролго кирип жасап көрсөңүз, кийин эсиңизде каларлык болсун да. Кийин ошо адамдардан чындап иштеп атып жокту укканыңызда сиз ошону эстеп күлкүңүз келет. Ошол көнүгүүнү. Эгерде сиз тренингке келгениңизде, биз тренинг өтүп атканыбызда биз ошону сизге жасатмак элек. Көптөгөн адамдарга жокту угуп, жасатып жана сүйүндүрөт элек. Бирок биз тренинг болгондуктан сиз жок дегенде өзүңүз дуалды карап, итиңизди карап, апаңызды карап, жокту уктум деп туруп ушул ролду ойноп көрүңүз. 10 жол жасаганыңызда, 5 жол жасаганыңызда сиз мээңизге, ушул подсознаниеңизге сиңип калат дагы, сиз кийин жокту укканыңызда күлкү катары, шаңдуу оюн катары гана карап каласыз. Андыктан бул көнүгүүгө маани бербей койбостон жасаңыз. Сиз чындап жокту укканда капа болбой, жокту укканда чөкпөстөн, шаңдуу, жакшы маанай менен, жакшы настрой менен, мен азыр ооба деген жооптарды сөз салам деген настрой менен, маанай менен иштегиңиз келеби? Анда бул көнүгүүнү сөз жасаңыз.